Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Кайрадан силердин назарыңыздарда мен Чолпон Качкынбек кызы. Анда эмесе биздин каналда Түгөлбай Сыдыкбеков агабыздын «Биздин замандын кишилери» романынын уландысы. Күнүңөр көңүлдүү өтсүн. Каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. 6 бөлүм. Чаргын Бык колхозунун белдүү жигиттеринин бири. Жашы 30-дан ашкан. Жагы кере карыш бөтөнчө чоң. Көздөрү алаңдай берген каракунастай тартайган узун неме. Кичирээк жылкыга минсе 3 бүктөлөт. Жөө арышы саржан салган кишидей өзү менен катар баскан адамдын алдына озуп кетет. Чаргын жашыраак кезинде колхоздун буурсунун да кармап көрдү. Бригадири келип саржан салса, ага ишенбей, дайым өз айдаган жерин өз кадамы менен кадамдап чыкчу. Бригадири 1 гектар 25 сотый болду деген жерди Чаргын өзү кадамдап чыгып, жок 1 гектар деп талашчу. Бригадир ага: сен өз зыяныңа чаап жатасың, көп бүтүргөн ишиңди өзүң азайтып жатасың десе, жок кокуй, эмки бригадирлер жинди болушса керек, мен бутум ашепке шилтебейт деп Чаргын көшөрүп койчу. Чаргынга далилдей албасына көзү жеткен бригадир: ооба тартайган ит, сенин бутуң Кудайдын өз машинасынан чыккан эмес беле деп ызаланып кетүүчү. Бригад боюнча сводкам кемейт. Болбосо сен акмактын күнү кем жазылгандан эч кимдин курсагы ачпайт эле. Кээде Чаргындын 1 гектар деген жерин бригадири убара болуп өлчөп да койбостон: ооба чакемдин тартайган буттары ашепке шилтебейт эмеспи дечү. Бригадир сводкага Чаргын айдаган жер 1 гектар 25 сотый болду деп эсеп бере турган. Ошол Чаргын ушул жашына келгенчекте катын алган албаганын өзү да байкай элек. Бул эмнеси деп чакеме кинетага турган бизде да жөн жок. Үйдүн ээси, баланын атасы болушту Чаргын азыр да жаман көрбөйт. Кээде бул бактысыздыгын ойлонсо, ичи туз ууртагандай ачышып, төшөктөн 3 оодарылып кетет. Жашы 20-га карабай жатып, ал Итке дегендин Чолпон аттуу кызын алган болчу. Чолпон дегендей эле татынакай келинчек болгон. Бирок таалайда көрсөткөндү пенде 2 кылбайт тура. Келин болгонуна 5 күн болбой жатып, онто оорубастан сопсоо туруп Чолпон каза тапты. Жаңы алган колуктусунан ажырап, өлүм күйүтү аз келип жүргөнсүп, эми Чаргындын артына айтылган ушактар чыкты. Бул ушакты ырбаткандын ана башы береги элден обочо отурган тегирменчинин какылдагы. Ал бечара түшкө чейин 5 кишинин үстүнөн ушак айтып жибербесе, түштөн кийин башым деп жатып кала турган киши. Ошол тегирменчинин какылдагы тегирменине ун салдырганы барган келиндерге: ак кулактар дептир какылдап. Чолпон келиндин өлө кеткен эл кандай жоруп жатышат? Билбедик жеңе. Эл кандай жорумак эле дешип, түшүнбөгөн келиндер сурап калышыптыр андан. Билбесеңер мен билгизейин, айта баргыла деп какылдак келиндерге бул укмушту угузуптур. Силердин алчап жаагыңарга эми катын токтобойт, алган ошентип өлө берет. Чочуп кеткен келин: койчу жеңе десе, койбой эле көрөрсүңөр дептир тигил өңгөчүн үзө тартып эбиреп. Чаргыныңардын жанакы кере карыш жаагында кескелдириктин темгили бар. Анысы көрүнүүчү кишиге көрүнөт, адамдын баарына көрүнө бербейт. Мен таятам жарыктык көз ачык киши болчу. Ошол киши айтып отурганын уккамын. 1000ден 1 эркектин жаагында кескелдириктин темгили болот. Андай кишини ыйык десе да болот, бузук десе да болот. Эки дүйнөдө тең жанына зайып жатпайт деген. Андай киши ажыдаардын бутагынан жарылат.
жанына азайып жатса, эт этине тийгенде эле не 3 күндө, не 5 күндө канын соруп алат деген. Мына силердин чаргыңардын бардык белгиси ошол. Мен таятам айткандай. Аныңар ажыдаардын бутагынан келген эркек. Буга катын турбайт. Не 5 күндө, не 3 күндө өлө берет. Муну уккан келиндер аңкайышып калышкан. Мына чаргындын артынан айтылган ушактын эң заардуусу ушул. Ал эми өзүнө тең туш жигиттердин чыгарган экинчи ушагы да катын калачтардын оозунда сүйлөнүп жүрөт. Бирок бул оозго алуучу сөздөр эмес. Бир жагынан алганда чаргындын зоолосун көтөрүп кое турган даңкы бар. Муну жолдоштору сурай келсе, чаргын өзү өлсө мойнуна албайт. Элде чыбыктай солкулдаган жигиттер аз беле, чаргын кеп айттырган кыз жаа бою дирилдейт. Апи Кудай, ажыдарга сорулуп өлгөндөй мында жолдо калган жан бар бекен. Эрсиз өтсөм да нары тура турсун, дечи болду. Бул укмуш чаргын байкуштун жүрөгүн сыздатты. Бирок кыянат өмүр ага күтүүчү беле. Ары бери караганча 5-6 жыл өтүп кетти. Какылдактын чыгарган заардуу ушагынын изи сууюн деп, анын үстүнө ой сезимин жаңыча тарбиялап калган кыздар чаргын менен кепке келип, эпке көнө баштады. Бирок кыздын өз башы көнсө, ата энеси бүргөдөй секирет. Ошентсе да жаратылыш жазып койгон насиптен чаргын куру өтмөк беле. Жашы 25-терге карап калган кезинде экинчи жолу үйлөндү. Бул жолгу алган келинчеги 3 эрден чыккан Айша деген болчу. Айша 3-чү эринен келип ата төрүндө жыл маалындай отургандан кийин чаргын экөө кепке келди. Ата эне билбейт. Кокус билип калса чыр чыгаары анык. Айшанын атасы Орок деген киши мөөрөйт деп жаңы туулган музоонун кулагын кесип таштаган. Ал эми кызынын чаргынга кетээрин билсе, кандай заман башталаарын бир Кудай өзү билсин. Ошентсе да чаргын байкуш өз түтүнүн чыгарбай кетмек беле. Ороктун милдетин өз мойнуна алып, кызын ала качты. Качканы курусун карматып коебуз деп коркуп жүрүп, Айша байкуш кийип отурган жалгыз көйнөгү менен чыкса болобу? Каракчыдай болуп кантип барам десе, эчтемке эмес, жеңеңдин кийимин кийип турасың, аңгыча атаң менен элдешебиз, өзүм да кийим алып беремин деп чаргын Айшаны аңтаңдатып жетелеп алган. Экөө түз үйгө кирип келе албай, келинчегин уй кепеге тура тур деп чаргын жалгыз кирип агасынын катынына шыбыраган. Жүр, Зуура жеңе, келин алып келдим, үйгө ээрчитип кир. Жеңеси Зуура кубанып кеткен. Оозуңа май узун бутул. Анан Акманга билгизген. Ой, үйдүн ээси, азыр келин киргизебиз. Оозуңдун желин аяйсыңбы? Жакшылап алкышайт. Узун бутул эми өзүнчө үй тиксин, казанын ассын. Чаргын жеңеси экөө уй кепеде турган Айшага келишет. Кубанчысы койнуна батпаган Зуура келинине жалбарып, караңгыда жүзүн көрө албаса да бек кучактап бетинен өпкүлөйт. Жүрү кагылайын, уялбаса дагы, үйдө кайнагаң бар, жүгүнүп кир деп Айшаны ээрчитип эшикти ача сала, Зуура өзү баштап жүгүнө кирет. Күтүп отурган Акман алкышты жообуратат. Бай бол балам, этегиңден жалгасын, ичкениң чай, жегениң май болсун, тукумуң өссүн, учу кыйрың кеңисин. Шерменде, кеңиген да курусун деп келинин бетин биринчи көргөн Зуура күбүрөп калды. Шорун каткан узун бут, Ороктун 3 эрден чыккан сойкусун жетелеп келген тура мүшкүл. Аялынын күңкүлүн кулагы чала калган Акман эптеп түтүн чыгарса болду, токто деп алдыртан акырайып салган. Байкуш чаргын ошентип алган колтусу экөө бир төшөктө жаткандай да болгон жок. Шегин билип алган Орок бөрүдөй жаланган жетинисин ээрчитип алыптыр. Мингендери ат
Колдорунда суу талдан кырккан көк сойул. Таң атпай баса келишти. Алдыда орок, зааркангандай болсо адам бет багар эмес. Акман, кайдасың? Алдадан үмүт кылсаң кызымды чыгар, деп чаргындын агасын жеп жибере тургандай каардана келип, бир түнөгөн кызын жетелеп алып кеткен. О, узун бут, ушинтип катын алгыча катып калсаңчы, деп бир жактан ичи күйгөн жеңеси безилдеген. Мына ушул ызага ардыккан чаргын деле катын албаска каргыш айтып койгон болчу. Бирок ушул жашка келгенче үй ээси баш көзү болбогонуна кейип кетүүчү. О, дүйнө тентек, деди камканын эшигинен алдынан бастыра берген чаргын өз алдынча түтөгүп. Өрттөй дуулап согуш чыкты. Же бүгүн, же эртең аны өчүрүшкө мен да жөнөймүн. Же түтүн чыгарып үй күтпөдүм, же атекелетип бала өппөдүм. Өрт өчкөндөй жылан сыйпагандай жып-жылма болуп сонун гана кеттим. Камыккан чаргын кан болгон бармагы менен кылгырган жашын сүртүндү. Күн бешимге таяп калган кезде чаргын өз агасынын үйүнө келип түштү. Табышты угуп, эшикке чыга калган Зуура чочуп кетти. Кагылайын узун бут, быштың кантет? О, деди чаргын күрсүнө. Өлбөйт, мындан ары минбесмин да. Кагылайын, малдын убалы болбойбу? Жапалдаш кердин чылбырын кырчоого эле салып чаргын. Убалды кой жеңе, узун бутуңдун кайда кетээрин сурасаңчы, деп эшикти серпе таштап үйгө кирип кетти. Эчтемеге түшүнбөй Зуура ага ээрчи кирди. Акман бирдемени мыңкылдап коюп, коломтого жакын жаткан кызыл талпактын үстүндө локуя отурат. Колундагы мүйүз саптуу ак бычагы какталга жаңы аштаган кетменин сабын тегиздеп копшоодо. Салмоорбек жанында. Атасы түшүргөн жондулардын ичинен кочкор мүйүз болуп түрүлүп калгандарын ала коюп бир башка жыят. Чаргын үйгө киргенде Салмоорбекти мойнуна мингизип алып, чамгаракты карма, деп ойнотчу. Ушул эсине түшүп кетти белем, Салмоорбек мурунку ойнун таштай салып, узун агасына шыйпактай берди. Чаргын ачуусун сыртына чыгарып, корс эте таштады. Ары бара турчу сен, чамгарак эмес чаргындын эмне болоорун Кудай билет. Бала тынч болуп калды. Ишин иштей берип, Акман эркелейт агасын ойнотуп кой, деди. Болду, кетмениңди ташта сен да. Кокуй, деп Акман инисине күлдү. Чаргын бул тынымда эч кеп айта албай, кабагын салып, коломтонун башына отура кетти. Кайнисинин сырына түшүнө албаган Зуура, кагылайын узун бут, деди алаканын суна чаргынга. Теги эмне дартың бар, жөнүн айтсаң боло. Чаргын чоң көздөрүн алайта карап жеңесине. Дартты укпай, силер айда учуп жүрөсүңөрбү? Ак төбөл кара борукту азыр чаламын, болгула. Казан асып суу куй, бар Салмоорбек, суу алып келсен. Зуура унчуккан жок. Бала казандын капкагында көмкөрүлүп турган чоң ак чакага карап, мурдун тартып койду. Ишин иштей берип, Акман, келинчек таптыңбы, деди. Чаргын ызаланып кетти. Келинчек, катын эмес карабаштын камы азыр. Согуш, эмне, эл менен коштошууга акым жок беле? Же боргуңду көзүң кыйбайбы? Уландардын мыктылары урушка кетип жатса, кетменин сабын копшоп жайбаракат отуруп алган тура. Акман кетменин мындай коюп өйдө болду. Сакалына жабышкан сүрүндүнү силкип койду да инисине карады. Ал нур жүздүү, жапалдаш бою козголбой таштай бекем. Ой баатыр, деди Акман инисине. Согуш жүрүп жатканын жакшы билемин. Сен согушка жөнөгүң келсе,
Мен эми сен үчүн да иштеймин. Эми кетмендин саптуусу керек. Же баарынан аша кечип салат белек. Эл менен үтүрүңдөшпөй коштошсо да болот. Кара орукка кошуп, ак кочкорду кошо союп бербесем көк урсун. Элди көп чакырдыңбы? Баарын, деди чаргын жоошуй түшүп. Ак сакал көк сакалдарды, ага жеңелерди бүт. Жакшы, деди көңүлдүү сүйлөп Акман. Сенден мен борук эмес өз башымда аясам көө урсун. Болуптур. Эл четине, жоо бетине жөнөп баратканда чакырбаган элди качан чакырасың? Колдо кой бар тура. Бир аз десең экини сой. Малды ушундайга өстүрөт кыргыз. Акман жүктүн үстүнөн кемселин алып кийип жатып, аялына эскертти. Ой катын, сен да камын. Береги келиндерден чакырып ал, отун сууңа кол кабыш берсин. Эл келгичекти мен да суунун башына барып келе коеюн. Акмандын чын жашы быйыл туура 65ке толот. Бирок абышка өз ниетинде карылыкка ашыккан киши эмес. Туура 15 жашын кемитип, быйыл 50гө жаңы чыгамын деп жүргөн кезеги. Ал түгүл Чарбак книгесине да 1891-жылы туулганмын болуп жазылып жүрөт. Өзү менен курбу кишилер Акман жашын кичирткенине күлүшөт. Ой ырысыңды жегир, сен качанкы Акмансың? Мен энемдин сенден туура 5 жылдан кийин төрөгөн баласы экенмин. Быйыл 60-тын кырындамын. Сен жер каймактагандагы Акмансың, десе, акаң тең тушунун мунусун тоотуп да койбойт. Мен элдин энеси менен жумушум жок. Өзүмдүн алган катынымды билемин. Зуура менин колума туура 17-синде келген. Быйыл ал 42ге карайт, мен 50гө. Сен ырысыңды же, Зуураны алганыңда эле 50дө болчусуң, десе, мен 100гө чыгайын, силердин эмне тиешеңер бар менде? Бешиктен бели чыкпай жатып карылыкка эңкейип берүүчү мен эмес. Ата бабамдын жөрөлгөсүнө түшсөм, эми 2 токолду карытамын. Акман борс-борс күлүп отуруп, тең туштарын жеңип коет. Ошол Акман колхоздо белдүү кишинин бири. Билегин шыманып, колунан кетмени түшүрбөй суу башкарат. Жаз күз талаа жумуштарына да кол тийгизишет. Өзү текшерүү комиссиясында мүчө, сатуу коюуда, бөлүү таратууда активдер Акманды кеп кеңешине алышат. Короо жайга оокат тиричиликке абдан тың. Өз менчигинде жер басканы туура 50 жандык. Буга чаргындын 9 кою кирбейт. Бир музолуу уй, былтыркы тайгунаажыны балканактай семиз. Жерде аты болсо мурапмын деп минип жүрөт. Тоонун гана башы кызарып, күн уясына батып бараткан кез эле. Акмандыкына келишкен ак сакал, көк сакалдар аба жарып эшик алдына чыгышты. Булар бир колхоздун сыйлуу кар кишилери. 3-4 келин Зуурага кол кабыш берип тыкылдап жүрүшөт. Акман жылаңбаш, чоктой кызыл табылгыга башын жез кийгизип саптаган жылан боор камчыны мойнуна илип коюптур. Куйругу табактай түрүлгөн ак төбөл кара кочкорокту мойнунан кармап, эл алдында турат. Жүнү жаңы гана кыркылган көмүрдөй кара кочкорок, жаңыдан чыгырык болуп бараткан мүйүзүнүн кайырмактай илинген учу менен Акмандын жакасынан илип төмөн ийгендей. Бадырайган чоң көздөрүн жоодуратат. Мен эр жигиттин курманды дегендей. Тумшугун томпойтуп, мекиренип, тиштерин кычыратып, кепшеп коюп турат. Элдин күткөнү берегиде келе жаткан чоң сакал Дмитрий эле. Дмитрийдин уулу Сергей бай эле шамбеттер болуп келген. Макиш болсо да келиндер менен жүрөт. Ушул элден кечиккендер эле тигил келаткан Дмитрий кемпири Надежда экөө экен. Элдин күтүп калганын көрүп, Дмитрий да, «Ну, Надя», деп кемпирин ашыктырат.
Надежда башына чоң шаалы жолку салыныптыр. Өзі да еткейіл киши анын үстүнө калың көйнөк кийип күйгүп чайпалап асат. Тигил эл алдында локуйуп турган Акман утурулата унчукту. Ой, Метрей чоң сакал, бассаңчы тез. Шаштырба, баатыр, шаштырба. Кемпиримдин басканалы ушул. Сен 30 жылдан бери коңшулаштырып же биздин расмин унуттуңбу? Бол, күн батып кетмек болду. Кемпирине ээрчитип араң жеткен Дмитрий да, ол да Акман баатырмай, ийгиликтин эртегечи жок эмес беле. Иши кылып түн ортосунда болсо да кол салган душманды баарылап жыксак болбодубу, деп ал абышкалардын катарына өттү. Эки көзүнөн ысык жаш тыйылбай ыйлап турган камка карыда үнүн каргылдантып кубаттап койду. Метрейимден айтканы чын сөз Акман. Алаңгыча болбой сыңар тизелеп отура калган чаргын сол колун кочкороктун мойнунан албай туруп оң колун жайып, «О, мен журтум», деди. Акмандын үнү бийик чыкты. Душман кол салды. Ат жалын тартып минген уландар казатка аттанышты. Журтум, балдар үчүн карабаш курман, кана батаңарды бергиле. Кыбылага жүз буруп, тегиз алакан жайып турган ак сакал көк сакалдар чурулдашты. Пейли кең берекеси өзүндө бейпил өскөн эл элек. Эч доо койбостон ээн баш душман кол салды дейт. Жасаган, бизди пендем десең карынын ырыскысын төкпө. Жаштын күлкүсүн сакта. Душман таш капсын, күндүн кызылы менен батсын. О кагылайын уулдар, тар жолдо тайгак кечүүдө тартынбай эрен жүргүлө. Байыркы жоокер журттун тукуму жоодо чогоол болчубуз, коркокко уят, эрге даңк. Бабабыз Манас Кабландын арбагы колдосун. Чуркурап турган аксакалдардын каткан муундары көйкөлүп эрип бараткандай. Эриндери эбиреп, жазыксыз сакалдары тал-тал дирилдейт. Жайнаган көздөр жылт этип батып бараткан күндүн кызылын тиктейт. Ар кимиси тоодой салмакты алакандарына салып көтөргөндөй, алакандар кең жайылган колдордун учтары майда калтырайт. Бул элдин үнү, элдин колу. Эл намыстын тоодой салмагын өз алакандарына салып бийик көтөрдү. О, уюткулуу журт, улуу кичүү, жаш карың дебей казатка жүр, уюткуңду сакта.